Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев 10 балалуу үй бүлөгө 3 бөлмөлүү жер тамды белек кылды. Бүгүн аларды өзү кабыл алып, жаңы конуштун документин жана ачкычын тапшырды. Жакшылап жашагыла, ынтымакта жашагыла. Өзүңөрдүн үйүңөр болот. Көрүнгөн жерде көчүп андай болуп кыйналып жүрбөйсүңөр, бирөөгө жалдырабайсыңар. Үйүңөрдө жакшыраак бала чакаңарды чоңойтосуңар. Мелими? Ошого мүмкүнчүлүк пайда болду. Ошону сизге берип коелу. Бул документи сизге. Бул күйүүчү сизге берейин, Сиз көп ачасыздар. Алла тилегиңиздерди берсин. Саламаттыгыңыздар алгай. Жакшы. 10 баланын энеси Оксана Ташматова мындан бир нече ай мурун Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылган. Аталган үй бүлө ушул кезге чейин Батирде жашап, жолдошунун тапкан каражаты күнүмдүк тамак ашка араң жетип турганы кабарланган. 11 балалар бар экенин биз билебиз. Үйүңөр жок экенин да билебиз. Ошондон балдарыңыз көп үчүн биз силерге жер там алып бердик. Алла разы Ойдан болсун. туруп жер там алып бердик. Жакшы жер там болду. Ошону силерге берип коелу деп чечтик бүгүнчү. Рахмат, Алла разы болсун. Айтайын, ал жер тамды менин уулум Таймара салып берди өзү жеке. Анан барып көрүп, ал жерде баягы анча очокторун жасаш керек экен, очокторун жасатты, навестерди жасатты, тияк-бияктарды жасатып, даярдап, анча заборлору бар экен, заборлорун жасатып, даярдап койду силер үчүнчү. Алла Эми жакшылап жашагыла, ынтымакта жашагыла. Эми өзүңөрдүн үйүңөр болот. Көрүнгөн жерде көчүп андай болуп кыйналып жүрбөйсүңөр, бирөөгө жалдырабайсыңар. Үйүңөрдө жакшыраак бала чакаңарды чоңойтосуңар. Аялдын кайрылуусуна жооп катары дароо чечим кабыл алынып, турак жайдан тышкары балдарга баалуу белектерди берип кубантты. Мындан улам алар Камчыбек Ташиевке көрсөткөн жардамы үчүн терең ыраазычылыктарын билдиришти. Сүйінгенмен не деп сүйлөшүмдү да билбей атам. Өзүмө жаш эле келип атат. Рахмат, Алла разы болсун. Ойдогудай болуптур. Рахмат, Алла разы болсун. Барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, элдин кызматын кылып жүрө бериңиздер. Рахмат. жаңы алдыңкы дизайнерлерде бүтүп үйдүн шарты мыкты экен. Şu 10 балабызга боор ачып, ушундай кылып бергениңиздерге чоң рахмат. Садыр Нуркожаевичке, Камчыбек Ташиевичке тазим кылабыз. Ушу кыргыз элинин бардык муктаж болгондоруна жардам берип атканыңыздарга рахмат. Алла разы болсун. Şu очогу бардыгы бар экен, муктаждык жок экен бул үйдө. Алдыңкы үйлөрдү жасап бериптир бизге. Рахмат. Сүйүнчүбүз ичибизге батпай ушундай турабыз азыр. Квартирада жашап ушундай жүргөнбүз. Азыр үйгө жетип сүйүнүп не дешти да толкунданып турабыз. Рахмат. Бардык кыргыз эли өнүгө берсин. Алдыңкы желектерди көтөргөн батырлар көп чыга берсин ушу кыргыз элибизде. Садыр Нуркожаевичтей, Камчыбек Ташиевдей ошондой элдер көп болсун кыргыз элибизде. Жаңы үй Сокулук районунун Военно-Антоновка айылында жайгашкан. Заманбап үйдүн ичинде тиричиликке керектүү бардык техникалар толугу менен камсыздалган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкы Сомуралиев, регион, Бишкек. Бишкек шаарында жашаган жалгыз боэни Гүлнура Саламатова 7 баласы менен оор турмуштук кырдаалга туш болгон. Үй бүлөлүк пикир келишпестиктен улам жолдошу менен ажырашып, 10 айлык баласы колунда болгондуктан жумушка орношо албай, турак жай көйгөйү жаралган. Натыйжада ал аялзат балдар жана аялдар үчүн кризистик борборуна кайрылып, ошол жерде убактылуу жашап келген. Ушундай оор кырдаалда Гүлнура Саламатова жардам сурап министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиевке кайрылган. Төрага кайрылууну карап чыгып, үй бүлөнүн абалын эске алуу менен аларга жардам берүү чечимин кабыл алып, Бишкек шаарында жайгашкан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Ошол эле учурда ал энеге жана анын балдарына бекем ден соолук жана жаркын келечек каалады. Тич болсун, десолту болуңуздар, үйдө жакшыраак жашагыла балдарыңар менен, ызычуу болбой. Ыйлабаңыз, тич болуңуз, десолту болуңуз, ыйлабаңыз. Өз кезегинде Гүлнура Саламатова көрсөтүлгөн жардам үчүн Камчыбек Ташиевке терең ыраазычылыгын билдирди. Анын айтымында бул көп балалуу жана муктаж үй бүлөлөргө көрсөтүлгөн колдоо алардын жашоосуна чоң өзгөртүү алып келет деп ишенет. 1,5 ай мурун кайрылгам Камчыбек Кыдыршаевичке. Ошо менен эле каралып
бат эле келип калды үйүбүз. Азыр мына 2 бөлмөлүү квартира берип атат. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Мен да көп эле жолу көргөм, телевизордон Камчек Кыдыршаевич көп кишиге жардам берген. Мен ошол боюнча Камчек Кыдыршаевичке кайрылгам. Чыны менен жети балам менен ар кай жерде жүргөнбүз. Көп кыйынчылыктарды көрдүк буга чейин. Эми Кудайга шүгүр, өзүбүздүн үйүбүз бар. Өзүнүн жашоосун улап кеткенге кудурет эстетет. Чоң рахмат, Алла разы болсун Камчек Кыдыршаевичке. Мага окшогон аялдар көп ал жерде. Күйөөсүнөн зомбулук көрүп келгендер, тиги кайненеси үйүнөн кууп чыгып салгандар, ошондой кыйынчылык көргөн аялдар көп. Ошол жерде жашашат баары тең. Ошактан эме болуп бир эже ушу Камчек Кыдыршаевичке кат жазганы баратам деп мага айтып калды. Анан мен дагы кайрылып калдым. Анан ошо менен биздин катыбыз каралып, ошо квартира алып калдык. Жалгыз бой эненин жаңы конушу Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринен берилди. Анда заманбап бардык шарттар камтылган. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, Регион, Бишкек.